10 жылдан бери коңшу айылдагы мектепке 4 чакырым жолду жөө басып окуган Гүлжамал Нурдин кызы 10 класстын окуучусу. Кыштын суугунда беттери үшүп, оор шарттарда жөө барган күндөр эми артта калды. Окуучулар эми жаңы алынып келген автоунаа менен мектепке барышат. Биз өзүбүз Арка айылында жашайбыз. Биздин мектепке баруу жолубуз 4 километр аралыкта. Анан биз менин үйүмдө 4 бөлүгү менен окуйм, кичинекей. Мен алар менен басып баргыча, алар да жай басып мектепке кечип барабыз кедечи. Анан кээде эжелер түшүнөт, кээде түшүнбөйт, ар кандай болот да. Анан азыр бизге маршрутка келгенибизге аябай сүйүнүп атабыз. Мен баягыдан бери келет деп атканыбызга көзүбүз төрт болуп аябай күткөнбүз. Ошо келгенине аябай сүйүнүп, ошо азыр баратабыз мектепке. Мына ушул Гүлжамал жашаган Онарча айылынын Арка конушунда Эчкибашы айылына барып келип окуган 20дан ашык окуучу бар. Алар мектепке баруу үчүн таңырты жолго чыгышып, 1 саат 20 мүнөт дегенде араң мектепке басып келишет. Ал эми окуучуларга түзүлгөн бул камкордук ата-энелерди да кубантууда. Биздин көчөбүздө, ушул Арка көчөсүндө 14 түтүн жашайт, 20 бала окуйт экен. 20 бала 11 класстан баштап налевой класска чейин 20 балабыз бар. Ошолор күндө эртең менен жөө барып, кайра түштө жөө келишет. Коркобуз, эң кооптуу жерибиз биздики Мореки чоң трасса жолубуз бар. Улуу жолубуз турат ушул жерде. Чоң машиналар өтөт. Биз ошол жолдон аябай кооптуу болуп, балдарыбызды ошондой кырсыктар болбосун деп канча жылдан бери жүрөгүбүздө үйүп келген көйгөйүбүз чечилип, акыры мондай маршруткага жетип, жакшы тилектерибиз орундалып, 1,5 ай, 2 ай болуп калды биздин кайрылуубузга. Ушуну балдарыбыз көтөрүп чыгып, айыл депутаттарыбыз, айыл башчы балабыз, айыл өкмөт балабызга чоң рахмат сиздерге балдар. Чакан конуштун кубанычына айланган бул унаа Миңбулак айылынын өнүктүрүү фондусу тарабынан 1 миллион 300 миң сомго алынып берилиптир. Учурда кичи автобус айыл өкмөттүн карамагына алынып, анын айдоочусунун айлык маянасы да чечилүүсү каралууда. Эчкибашы айылына жалпы тургундар бизге кайрылган, балдарыбыз көп жылдан бери эң орчундуу көйгөй болуп келиптир. Ошо балдары 5 чакырымга чейинки жолдо окууга жөө келип geçip okup жүрүптүр. Анан ошо кайрылуунун негизинде биз Миңбулак өнүктүрүү фондуна ошо байкоочу кеңешчибиз бар. Ошол жерден баарыбыз отуруп кеңешип, анан бүгүнкү күндө маршрутка алып бердик. Арка конушунан Эчкибашы айылына чейин жол алыс болгондуктан кышкысын окуучулар саат 9да бир нөөмөт менен окушат. Окуучулардын билим алуусуна айыл эли жапа тырмак киришип, бул кичи автобустун келишине аракеттери күч болуптур. Окуучулар бизден 4-5 километрден кышында -40 градуста катташчу жөө. Ушул көйгөйүбүз мен билгенде 5-6 жылдан бери өтө көйгөй болуп чечилбей келген ушул күнгө чейин. Бүгүнкү күндө Кудай насип кылып, ошо чечилип, өнүктүрүү фонддон жазган долбоордун негизинде чечилип, бүгүнкү күндө окуучуларыбызга берилип отурат, жакшы шарт түзүлүп отурат. Мындай демилгелер айылдык жаштардын билим алуу шарттарын жакшыртууга чоң өбөлгө түзөт. Эчкибашы айылынын окуучулары үчүн берилген автоунаа алардын мектепке баруудагы түйшүгүн жеңилдетип, билим алууга болгон умтулуусун дагы күчөтөөрү талашсыз. Бул келечек муун үчүн маанилүү кадамдардын бири. Жаркынай Култашыр кызы, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары.